Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен Оокат ички иштер бөлүмүнүн уруксат берүү тутумунун инспектору, милициянын кийинген лейтенант Аскаров. Мен силерге аргасыздан кайрылып атканымдын себеби Оокат ички иштер бөлүмүнүн башчысы милиция полковниги Өскөналиев Талгат Акылбековичтин түзгөн туура эмес, мыйзамсыз жүргүзгөн иш аракеттери боюнча мажбур кайрылышка туура келип атат. Бул жерде мен өзүмө министрдин өкүл баласымын деп ар кандай басымдуу жолдор менен мыйзамсыз иштерге түртүп келет. Анын баардыгы ошо далилдерде менде бар. Улутчулдукка сен ошол башка улуттун жарандарына кысым көрсөтөсүң. Сен аларга курал бербей кысым көрсөтөсүң деп мага мындай буйруктарды берет. Мен бул жерде улутчулдук кылып же бир башка Талгат Акылбековичтин өзүнүн түзгөн политикасы боюнча иш алып барганга каршымын. Менде бардык тийиштүү далилдер бар. Мен анын бардыгын ошол кагаз жүзүндө обосновать этип берем. Жана ушул Талгат Акылбекович менен мен иштеше албайбыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Тажик-Ооган чек арасындагы кол салуудан кеминде 1 киши каза болду, дагы 5 киши жараталды. Бул 1 ноябрда Азаттыктын Тажик кызматы билдирди. Окуя 18 ноябрга караган түнү Тажикстандын Ооган менен чек арасындагы Хатлон облусунун Шамсидин Шохин районуна караштуу Зарбузи капчыгайында болгону. Каза тапкан киши Кытайдын жаран экени, жарат алгандардын 4-өө кытайлык, 1-өө жергиликтүү тургун экени маалымдалды. Куралчан адамдар Ооган тараптан өтүп барып кол салганы айтылууда. Зарбузи капчыгайынын жанындагы Саригор деген жерде кытайлык компания алтын казуу менен алектенет. Тартибинин коргоо органдары жеринде териштирүү жүргүзүп жатышат. Расмий маалымат бериле элек. Шамсидин Шохин районунун Ооган менен чектеш тилкесинин жалпы узундугу 100 чакырымдан ашат. Ал жерди күзөтүү оор. Тажик жарандарына, чек арачыларына кол салуу, аларды барымтага алып кетүү окуялары буга чейин да катталып турчу. Кытай жарандары жабыркаган учур болгон эмес.